Саламатсыздарбы? Бүгүн каржап сонун болуп атат. Демек бүгүнкү күнү самое время заработать деп койчу эле го. Ошондой акча тапчу учут. Сиз Инстаграмдан акча тапкыңыз келеби, SMM-щик болуп, жөн эле эч трудность жок. Күнүнө 2 саат, 3 сааттан болгону видеолорго лайк басып, YouTube'дан видеолорду көрүп, ошолор үчүн акча тапсаңыз болот. Ал үчүн акча тапканда күнүнө сиз 2000, 3000, 5000 сомго чейин тапкандар болуп жатат. Кыздар кээде 5000ден таап жатат. Ал үчүн болгону менин подпискамды алып, 1000 сомго сатып алсаңыз, сиз мен сизге схемаларды жана сайттын ссылкасын сизге жөнөтөмүн. Жана бүгүн скидка болуп атат. Анткени жаңы жыл 300 сомго мен сизге ссылканы жөнөтөм. Если ишенбесеңиз, мен сизге паспортумду жөнөтөм. Деп WhatsApp'тан SMS-тер келип жатат. Бул эмне, блядь? Чё за SMM? Биринчиден, SMM деген эмне? SMM социал медиа маркетинг деген сөз. Социал медиа маркетинг социалдык сеттеги, социалдык тармактагы ошол контент чыгарып. Короче, бир сөз менен айтканда, SMM-щик деген ким дегенде, SMM-щик деген бул адам, который ошол аккаунтту развивать этип, раскрутка кылып, ошол аккаунтта элдерге контенттерди берип, ошол аккаунтту скучный болбош үчүн видеолорду эмелерди бар. То, что жаңылык дриш атын унутуп калдым. Жиберип аткан SMS бул хуйня. А главное, бул адам уялбастан өзүнүн паспортун да жөнөтүп атат. Менден отку болгондо. Ладно, фиксни. 300 сом. Мен силерге айтып берейинби, муну раскроить етип берейинби? Сиздер 300 сом 50 сомдон жөнөтөсүздөр. Жөнөткөндөн сизге айтат. Тырым-пырым, мынтесиң, тигинтесиң, могул сайтка, тиги сайтка. Бирок билесиңби? Мындан да сен бул жумушту иштесең, лайк коюп, минтип видеолорду көрсөң, сен күнүнө болгону 100 эле сом табасың. Эгерде мендей болуп, күнүнө 5000 сомдон тапкың келсе, анда сен киши чакыр. Ар бир кишиден 300 сомдон алсаң, күнүнө 5 же 10 киши алсаң, кишиге схема сатсаң 3000 сом болот. Деп айтат. Эмне мынча элдер түшүнбөйт бул нерсеге? Почему? Эмнеге логично ушул нерсеге билишпейт? А главное, акча төлөшөт буга. Ушул схемасын сатып алат. С надеждой, что күнүнө мен 2000 сомдон табамын. Айына мен 60 000 сом табамын. Ооба табасың. Бирок сен ошол 300 000 сомду алгыча канчалаган нерв, канчалаган убактыңды коротосуң. Ар ким жазат. Да, элдер реакция кылат. Да, жазат. Бул лохотрон эмеспи деп. Бирок лохотрон эмеспи дегенден мурда сага ошол убактыңды коротосуң. Каждый времяңды коротосуң. Потому что ар бирди убеждать айтышың керек турчу мен. Жок, мен сени алдырган жокмун деп. Ал айтат, лохотрон эмеспи? Мен калп айтпачы, лох, энең дурак, жогол нахуй. Эл түшүнбөйт. Эл акча төлөй берет. Жок, эми төлөбөйт дечи, просто тигиге төлөй берет деп айтып атам да. Сага төлөбөйт, сен акча таппайсың, фиг табасың ошол жакта. Эгер SMM-щик болгуң келсе, действительно SMM-щик болгуң келсе, SMM-щик эмне деп YouTube'га жазсаң, Google'га жазсаң, бүт бардыгы чыгат. Аккаунтты раскрутка кыласың, аккаунтта подписчик чогултасың. Биринчи өзүңдөн баштайсың. Өзүңдөн. Элдикин эмес. Өзүңдүкүнө 100 000 подписчик, который активно чогулткан адамды чогулткандан кийин гана сен акча тапсаң болот. Канча чогултасың, бул уже другой вопрос. Вайнер болосуң, видео чыгарасың, тырым-пырым көп. Подписчик чогултуш деле бул оңой эмес. Видео жүктөп койсом эле подписчик кирип келе калат. Достор, эң акыркысы, любой ушундай Инстаграмдан, любой жерден сиздерге ушундай акча тапкың келеби? Акча тап, бүгүн, только десе, ишенбеңиздер. Эмнеге? Эң биринчи параной болуш керек. Параной деген эмне? Бул эзели адам ишенбеген адам да.
всегда информацияны проверять эткиле. Тияка жазгыла, бияка жазгыла, анткиле, минткиле. Анан потом ойлонгула, түшүнөлүбү деп. Себеби элестет, ал айтып атат го, бизге компаниялар заказ кылат лайктарды, анан биз аларга лайктарды чогултуп беребиз. Какой компанияга это выгодно? Выгодно эмес. Если даже сизге күнүнө 2000 сом төлөш үчүн канча лайк басыш керек 2000 сом алыш үчүн? Думаете 1, думаете 2, думаете 3? Нет. Минимум 2000 лайк басыш керек. Минимум даже 20 000 лайк басыш керек. Анткени макул, өзүңүздү ордуңуна коюңуз. Сиздин сүрөтүңүзгө 100 лайк керек. Сиз ошого 2000 сом бересизби? Вы что, дебилы, что ли, чтобы 100 лайк үчүн 2000 сом берет? Көрдүңбү? 1000 лайк керек. 2000 сом бересизби? Мен бербейм. 2000 лайк керек, 2000 сом бересиң? Мен бербейм. Любой интернетке кирип бесплатный ботторду гонять этсең, тим эле заматтын ортосунда 20 000 лайк гонять этип берет. Ким төлөйт аларга акча? Эч ким төлөбөйт. Жөн эле лохотрон. А эл главный түшүнүшпөйт. Эң биринчиси информацияны проверять эткиле. Тияка бияка жазгыла, ар кимден сурагыла. Андан кийин гана акча төлөш керек. Акча төлөбөш керек, акча таппайсың аяктан. Всё. Могу видеого лайк бас. Жана досторуң менен бөлөш, ушинтип ар кимге 300 сомдон 1000 сомдон тарата бербейсиң көкмө эмиче. Инстаграмдан акча таппайсың. Вайнер болсоң гана табасың. Ютубдан да акча таппайсың.